биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Нарында жер титиреди. Кыргызстандын сейсмология институтунун маалыматына ылайык 12 август күнү саат 16:03 Кыргыз Республикасынын аймагында жер титирөө катталып, очогунда күчү 4,5 балга жеткен. Жер титирөө Нарын облусунун Кочкор районунун Эпкин, Акчи, Туз, Кенсу айылдарында 3,5 бал жана Жумгал районунун Жумгал, Кызарт айылдарында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. USAID Кыргызстанга дагы 190 миллион сом бөлдү. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги Кыргызстанга апатка каршы күрөшкө кошумча 190 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Анын билдирүүсүнө караганда, каражат медицина мекемелеринде инфекцияны көзөмөлдөө, тестирлөө, дартты аныктоо жана вируска байланышкан кооптуу жагдайлар жөнүндө элге маалымат берүүнү жакшыртууга жумшалат. Каржылык жардам USAIDтин ABT уюму ишке ашырып жаткан жергиликтүү саламаттыкты сактоо тармагынын туруктуулугу долбоору аркылуу берилет. Ал долбоор бейтапканаларга жана башка медициналык уюмдарга инфекциянын алдын алуу жана анын жайылышын токтотуу боюнча иштерди жүргүзүүгө жардам берет. Быйыл мартта USAID медицина кызматкерлерине коргонуу каражаттарын пандемияга каршы алгачкы аракеттерди колдоого 95 миллион сом бөлүп берген. Эки тараптуу кызматташтык башталган 1992 жылдан бери АКШ Кыргызстандын өнүгүшүн колдоо үчүн $2,5 миллиард бөлдү. Анын $192 миллион саламаттыкты сактоо тармагына сарпталган. Кыргыз өкмөтү быйыл апат менен күрөшүүгө, экономиканы колдоо жана бюджеттин дефицитин жабууга чет жактан жалпысынан $742 миллион жардам алганы жатат. Алмабек Шыкмаматов: жанарымды кайтара албаганыма өкүнөм. Мен абдан бекем адаммын, назик боло бербейм. Анан жубай мага эркелеп калса, мен болсом койчу эми деп каршылык кылчумун. Эми азыр болсо аны эстеп аябай өкүнөм. Азыр ошондогудай тоңду кылбай, аялымды эркелетип кучактамакмын. Мен эч качан ал менден мурун тиги дүйнөгө кетет деп ойлогон эмесмин. Мен биринчи кетип, ал мени тиги дүйнөгө узатат деп ойлочумун. Бирок тагдыр баарын тескери кылды. Мен баарыңыздарга назик болуудан коркпогула деп айткым келет. Жакындарыңызды өмүр бою сүйүңүз. Аларга жылуу сөздөрдү аябаңыз, себеби кээде кеч болуп калат. Бизде акча бар. МИК жарандарды мамлекеттик ипотека алууга чакырды. Жеңилдетилген түрдө ипотекалык насыялар бир нече коммерциялык банктар аркылуу берилет. Жылдык 10% чейин менен 15 жылдык мөөнөткө сунушталат. Мамлекеттик ипотека алууну каалагандар коммерциялык банктарга кайрылса болот. Бул максатка багытталган акча мамлекетте ири өлчөмдө бар. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрайымы Элмира Абдыжаппарова брифинг учурунда айтты. Бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартуу максатында Кыргызстан өкмөтү менен ГФР өкмөтүнүн ортосунда Германиянын өнүктүрүү банкы аркылуу €10,5 миллион өлчөмүндөгү гранттык каражатты берүү жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Учурда акча бар жана аз эмес, ошондуктан каалоочулардын бардыгын чакырабыз, деди Абжапарова. Жеңилдетилген түрдө ипотекалык насыялар бир нече коммерциялык банктар аркылуу берилет. Жылдык 10% чейин менен 15 жылдык мөөнөткө сунушталат. Долбоордун алкагында буга чейин 158 миллион сомго 153 насыя берилди. Кайсыл документтер зарыл? Программага катышууга анкета арыз, паспорттун көчүрмөсү, иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрдүн көчүрмөсү, акыркы 3 жылдын ичинде турак жайынын жоктугу жөнүндө кыймылсыз мүлккө укуктук каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымат каты, жашаган жеринин маалымат. Бирик жана Мекеним Кыргызстан партиялары шайлоого чогуу аттанышат. Бирик жана Мекеним Кыргызстан партиялары шайлоого чогуу аттанышат. Партиянын лидерлери кызматташы жөнүндө меморандумга кол коюшту. Кол коюудан кийинки билдирүүсүндө саясатчылар жогорку кеңеште боло турган шайлоонун маанилүүлүгүн белгилешти жана шайлоочуларды добуш берүүгө активдүү катышууга үндөштү. Эки партиянын өкүлдөрү. Башкы максат Кыргызстанды анык багыттуу өлкөгө айландыруу жана кыргыз элинин жашоо шартын жакшыртуу үчүн саясий күчтөрдү бириктирүү болуп саналат деп айтылат меморандумда. Бирик партиясы Чүй жана Нарын облустундарында өзгөчө популярдыгы менен айырмаланат. 15 миңден ашуун мүчөсү бар партия Мекеним Кыргызстандын желеги астында шайлоого катышмакчы. Өз булактарынын маалыматына караганда, жакынкы аралыкта Мекеним Кыргызстан партиясынын катарына бир катар башка белгилүү саясий бирикмелердин кошулушу күтүлүүдө. Эскерте кетсек, парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Башында 44 партия катталган. Бирок экөө демократ жана коммунисттик партиясы шайлоого катышпай тургандыгын билдиришкен.
Бекташев менен Бабанов биригеби? Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясын шайлоого алкынтып чыккан Камчы Бекташев Арканды алыс ыргытып башка саясий күчтөр менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Соңку убакта республиканын төбөлдөрү менен маселдешти. Ал кичи мекени Жалал-Абадтын жетиштүү добуш алган менен башка региондордон аксап калышы ыктымал. Андыктан парламентке өтүп келүү үчүн көңүлүнө төп келген саясатчыларга бириксем, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш эмесе чукул арада кимдер менен кол алышаарын көрө жатмакпыз. Акысын албай калган медиктер Сокулуктун акимине сөгүш жарыяланды. Район акими республикалык штабтын чечимдеринин аткарылышына көзөмөл жүргүзбөгөндүктөн медиктердин акчасы кармалганы айтылды. Чүй облусундагы Сокулук районунун мамлекеттик администрация башчысы Асылбек Сатыбалдиевге сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Кубатбек Боронов кол койду. Билдирмеге ылайык, район акими кызматтык милдетин толук аткарбагандыгы, ошондой эле республикалык штабтын чечимдеринин калышына көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн сөгүш алды. Бул кемчиликтердин арткы Сокулук районунда коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылаган медицина кызматкерлеринин компенсациялык төлөмдөрүнүн кармалышына алып келген деп айтылат маалыматта. Буга чейин Боронов медиктердин кошумча төлөмдөрүнүн кармалуусу боюнча кабардар болуп, ага жол бергендерге чара көрүүнү тапшырганы кошумчаланды. Теле алып баруучу менен кыргыз мигранттын мушташы МТВ каналынын жетекчилиги билдирүү жасады. МТВ Россия телеканалы алып баруучу Артур Цветковдун айткандарынын жана анын аракетин колдобойт. Бул тууралуу аталган телеканалдын жетекчиси Яна Чурикова билдирип, видео кайрылуу жасады. Анын айтымында Цветков МТВ Россия каналында 2006 жылдан бери иштебейт. Чурикова өз сөзүндө Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйын күн сайын адам болуу деген сөзүн мисал кылып, телеканал дайым тынчтык жана урмат сый тарапта экендигин айткан. Биз башында кандай комментарий бербей эле коюуну туура көргөнбүз. Анткени Артур Цветков 2006 жылдан тартап биздин телеканалда иштебейт. Бирок бул окуя улуттук аралык деңгээлге чейин өсүп кеткенине байланыштуу телеканалдын жана жеке позициямды айтып коюуну туура көрдүм. Биринчиден, чоң эле кишилер мындай чыр-чатактарды чече билиши керек. Экинчиден, МТВ телеканалы ар кандай расизм, агрессияга каршы болуп келген деп билдирген Чурикова. Белгилей кетсек, 11 августта Орусиялык белгилүү теле алып баруучу Артур Цветков Москвадагы тест атымдардын биринде иштеген кыргыз мигрантты сөгүп кол көтөргөн. Чырдын чыгышына Артур Цветков бет кабын ылдый түшүрүп алып киргени себеп болгон. Ага бет кабын кийүүсүн өтүнгөн кыргызстандыкка агрессивдүү жооп кайтарып, жыйынтыгында мушташа кетишкен. Окуядан кийин кыргызстандыктар соц тармактары аркылуу активдүү түрдө нааразычылыктар билдирип, МТВ Россия каналынын расмий баракчасына дагы комментарий калтырышкан. Интернет колдонуучулар Артур Цветковду жумуштан кетирүүнү талап кылышкан. Алардын катарында ырчы Самат Дөөлөтбаков, Асол Молдахматова дагы бар. Алтынай Нарбаева бүгүн биринчи жолу тойго чыгып тердеп кургап сүрдөдү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева көптөн бери биринчи жолу тойго чыгып сүрдөгөнүн айтат. Бейпил түн замандаштар, бүгүн кайрымдуулук иштен кийин биринчи жолу тойго бардым. Бир сүрдөйм десеңиздер, тердеп кургап, жатыркап калыптырмын. Той ээлерин мага болгон жактыруусу бийик экен. Күткөн баалган инсандар мени кубантты. Ырдасам чыгып бийлешип келип сүрөткө да түшүп үлгөрдүк. Жакшылыктар эле болсунчу деп ичимден кымыңдап бир сүйүнөм. 6 айдан бери кайрымдуулуктамын. Бүгүн маанайы көтөрүңкү адамдарды көрүп, жаркыраган маанай, сүйүнгөн көздөр, толкунданып, ишенип ишенбей кийип жүргөн костюмум, туфлим деле ыңгайсыз болуп, колум деле ордун таппай өтө башкача сезим болуп, жүрөгүмдө майрам болду. Ырдап жүрөгүм жеңилдеп, азыр үйгө кирдим. Жакшылык эле болсунчу, оорубайлы, кыйналбайлы, жардам сурабай, жардам бергендерден бололу. Баарын Алла берет, ак тилек кылып Алла Тааламдан сурайлы. Мен бүгүн башкача, өзгөчөмүн, көңүлүм жапжарык. Ушул жарыкчылык улансын деп тилеп уктаймын. Жакшы жатып жай туруңуздар. Ырчы Каныкей, продюсерим келбетиме, чачыма кандай гана эксперимент жасаган жок. Кой берген мени кайгат алышындагы чыгарманы өзгөчө үнү менен ырдап, калың элге таанылган Каныкейчи жаңы образда. Ал чыгармачылыкка аралашкандан тартап бир катар образдарда өзүн сынап көргөн. Элдин сынынан коркпогон таймабас ырчынын стили дайыма талкуу жаратып келет. Ал эми бул жолкусунда анын жаңы образы мактоо сөздөргө татыды. Жаңы образы тууралуу Каныкей социалдык тармактагы баракчасына буларга токтолду. Эми кеп чач жөнүндө болсун. Баштан эмнелер гана өткөн жок. Кичинекей кезимде чачымдын табияттан тармал жана ачык түстө болгонуна анчейин деле көңүл бурчу эмесмин. Кийин чыгармачылыкта продюсерим чачыма, келбетиме кандай гана эксперимент кылган жок.
Мага дагы абдан кызык болуп, бир топ жакшы түшүмдү иштедик. Андан соң балалуу болгон этапта абдан кыйналдым. Дегеним чач түшөт экен, кайра өсөт экен. Төрөттөн кийин дене түзүлүшүң да өзгөрүлө турам. Кээ бири арыктаса, кээ бири толот дегендей айтор мен да толдум. Азыр кайра калымыма келе баштадым деген билдирүүсүн калтырган ырчайым. Соңку жылдары кыргыз кыздар арасында күрөшкө кызыккандар көбөйдү. Кыргызстандык балбан кыздары карантинге айылга барып, талаада машыгууга муктаж болушту. Элетте атайын жана спортко керектүү шаймандар жок болгондуктан кыздар таш көтөрүп чуркап, балка менен дөңгөлөк чаап машыгып жаткан учуру. Соңку жылдары кыздар арасында күрөшкө кызыккандар көбөйдү. Машыктыруучулар муну элдин спортко болгон көз карашы өзгөрө баштаган менен түшүндүрүүдө.